Айсулунун өлүмүнөн хайып жасаган жаран кармалды. Ысык көлдө изделип, сөөгү кеминден табылган 17 жаштагы Айсулунун тууганы экенин айтып, коомчулукка жалган маалымат тараткан Нарымбек уулу Сыймык аттуу жаран кармалды. Аталган окуя боюнча мен Айсулунун эч кандай байкеси болбойм. Бул нерсени кылганымдын себеби хайп кармап, өзүмө подписчик чогултайын деген мааниде өзүмдүн СМБ кызматкеримин, ИИМ кызматкеримин деп Айсулунун бир туугандарынан жана тааныш билиштеринен маалымат чогулткам жана журналисттерге таратып элди туура эмес багытка бургам. Ал жаран маркумдун тууганы эмес. Мындай жалган маалыматты хайп үчүн катталуучу чогултуу максатында таратканын билдирип, коомчулуктан кечирим сурады. ИИМдин маалыматы боюнча Нарымбек уулу Сыймык буга чейин уурулук жана алдамчылык жасоого шектелип, жоопкерчиликке тартылган. Учурда тергөө кызматына жеткирилди, анын иш-аракеттерине тиешелүү укуктук баа берилет. Ички иштер министрлиги жарандарды министрликтин расмий булактары аркылуу жарыяланган маалыматтарды гана алууга жана ишенүүгө чакырат.